Урматтуу туугандар, Аллах Таала баарыбыздын сапарыбызды жеңил кылсын, байсалдуу кылсын. Бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушул сапарга мен кээ бир инсандарга таң алам. Ушундай ыйык жерге кетип баратып, Алланын үйүнө кетип баратып, эч кандай даярдыгы жок, сабак келбейт, кетер күнү гана келет да. Эгер биле турган адамга бул сапар өтө улуу сапар. Бул сапар пайгамбарлардын сапарына окшош сапар да. Азыр хижри жыл менен 1447-жыл болду мусулмандардын. 1436 жылдан бери токтобой үзгүлтүксүз ошол шаарларга нечендеген ойлалар, алымдар, кыйын адамдардын баары зыярат кылып барышкан. Мындан кийин кыяматка чейин дагы барышат. Аллах Таала күндөрдөн эң жакшы кылып жума күн тандаган экен. Айлардан эң жакшы кылып Рамазан айын тандаган экен. Жерлерден эң жакшы кылып Мекке менен Мединаны тандаган экен. Адамзаттын асылы, адамзаттын мырзасы, бир гана адамдарга эмес, айбанаттарга да пайгамбар, жиндерге да пайгамбар, керек болсо пайгамбарларга да пайгамбар. Аллах Таала пайгамбарыбызды өзү пайгамбар кылып тандап алган экен. Эми караңыз, эгер артыкчылыкка сиз кетип аткан жердин артыкчылыктарын айта турган болсок, качан Куран Меккеге түштү, Мекке ыйык болуп калды. Качан Мадинага түштү, Мадина ыйык болуп калды. Качан Рамазан айында түштү, Рамазан айы ыйык болуп калды да. Караңыз, ушундай ыйык жерге кетип атасыз да. Куран бул Алланын китеби. Куран бул Алланын акыркы китеби. Куран бул Алланын нуру. Куран бул Алла сизди бейишке жетелей турган китеп. Ошол Куранда айтат, Ал-Имран сүрөсүнүн 6-аятында, Аллах Таала энеңердин ичинде өзү каалагандай келбет берген дейт. Мен айтайын дегеним, сиз өзүңүздүн каалообуз менен кетип аткан жоксуз. Аллах Таала хадиси кудсиде айтат, билип койгон инсан бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом дейт. Эгер адамдын каалоосу болгондо, ал өзү каалагандай жашагысы келгенде, нечендеген байлар бар эле, ал 50 жашта өлгүсү келбейт эле. 60 жашта өлгүсү келбейт эле. Мен ар бир ушул сөздөрдү Алишер Усманов деген билсеңиздер керек, андан Алла ыраазы болсун. Балким биз ошонун кылган жакшылыктарын көрүп аны турайбызбы? Жакшылык көп кылган адам, Өзбекстандан болот. Газпром бар го, ошо. Миллиард эмес, триллиард, Кыргызстан карызы канча? Ушу Өзбекстан карызын, Казакстан карызын кутулуп кое турган инсан да. Айтат, аке, сиз ам зорсуз, хамма пулдарың баары бар сизде. Сиз адамдардын баары курсаң кылат. Токтой тур. Канча балаң бар сенин? Мен 4 балам бар. Аллага касам, сен менден 4 эсе байсың дейт. Аллах Таала буга далил Куранда айтат. Аллах Таала кааласа кыз берет, Аллах Таала кааласа бала берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең бербей коет. Бербей койсо сиздин проблемаңыз садыр нурга чечпейт. Камчоо кыдышай чече турган маселе эмес булчу. Акча чече турган маселе эмес. Чечилиш керек болсо, ошондо акча менен чече болмак да. Ошон үчүн бул жерде сиздин каалооңуз жүрбөйт. Алланын каалоосу. Биз эми билбейбиз сизге. Чоң атаңыз дуа кылганбы, кандай кылган, мындай кылган. Эми кээ бирлер группага канча миң адамдарды жиберет. Силердин араңарда мындайлар да жүрөт го, жемкорлор жүрөт, тигилер жүрөт, зөкүрлөр жүрөт. Биз билбейбиз да. Кандай болду, эмне болду, бул Алланын иши. Алла чакырды. Барганы бара берет. Бирок маселе умра кабыл болобу, болбойбу ошодо да. Биз Алланын коногу болуп кайда кайтабызбы же турист болуп кайтабызбы? Маселе ошондо да. Ошон үчүн сиздердин келип даярдакта Алланын үйүнө баратам деген бир сезим болбосо, бир кабанын касиети болбосо кечирип коюңуз. Жөн эле барып убактыңызды мыякта карап, биякта карап, убактыңызды жөн эле кетип каласыз да. Мен азыр Садыр президент чакыра турган болсо, максат Тамбулан жамаат умрага кетип атсыңар, келгиле десе, адам кандай таасирленет? Падышанын үйүнө бараткан эң жакшы кийимин кийет. Кандай кайрык отурабыз, кандай болду экен, резиденциянын ичи кандай болду экен деп адамдын жүрөгү үкү-түкү болот да. Бирок ошолорго өмүр берген, өлүм берген, кимди кааласа падыша кылат, падышадан апарып түрмөгө тагат, кайда түрмөдөн алып падыша кылат, кимге караса өлүм берет, өмүр берет, кимди кааласа бактылуу кылат, кимди кааласа бактысыз кылат, кимди кааласа бейишке киргизет, кимди кааласа тозокко киргизет. Ал бейишке киргизгенде эч кимден уруксат сурабайт ал. Тозокко киргизгенде эч ким менен машвара кылбайт ал. Ал кулли шайын өзү каалагандай кылат да. Бирок неге биз Алланын үйүндө кетип баратканда бизде сезим жок дейт да. Аттиң канча деген кыргыздар барып атат, бирок кайткандары кайтып атат, бирок кээ бирлер турист болуп келип атат да. Ошон үчүн сиз ушундай жакшы ниет менен ушул жерден кийин бир жакшылап даярданып алыңыз. Намерение бир жакшылап ушун Алланын үйүнө кетип атам. Курандан кийин экинчи достоверный китеп бар, Имам Бухари. 300 миңге жакын хадис билген. Достоверный китепте 300 миңге. Ошо китепке түшүргөнү 3765 3700'ün тегерегинде да. Бирок биринчи бетин ачканда, ал жерде ата-эне жөнүндө жазган эмес, бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө жазган эмес, бардык амалдар ниетке жараша. Бизде апалар айтып коет го, ниетиңди оңдочу, ак ниет болчу, мындай кылчу. Ошон үчүн сиз бул жерде ниетиңизди жакшылап оңдош керексиз да. Мен акча жиберип аткан жок, менин бийлигим, байлыгым жиберип аткан жок, менин жөндөндүгүм жиберип аткан жок. Алла өзүнүн ушул утурумдуу кыска жашоодо мен Алла чакырган экен.
ошол жака кетип атам деп туруп, өзүңүз бир ниетиңизди огонуп даярданып алыңыз да. Анан нур, анан көзүңүздөн жаш чыгат, анан жүрөктөрүңүздөн жаш чыгат, көз эмес жүрөктөн жаш чыгат да. Ошого сизде жакшылап даярданып угула турган бар, сапардын өзүнүн эрежелери бар. Бул жактан жакшылап сиздерге азыр китептер берилди. Ошол жакта бардыгын жаттап алыңыз. Мисалы лаббайкты айткандын переводу эмне? Лаббайк Аллахумма, ey Аллахым, мына мен алдыңдамын. Мына мен алдыңдамын, ey Аллахым, сенин эч бир шеригиң жок. Мен күнөөлөрүм мойнума толуп келди. Билбей кылган күнөөлөрүм бар, билип кылган күнөөлөрүм бар, жаштыгымда кылган күнөөлөрүм бар, мастыгымда кылган күнөөлөрүм бар, атайын кылган күнөөлөрүм бар. Кой десе болбой, үй бүлөбүз менен чогуу кылган күнөөлөрүбүз бар. Бирок ey Аллахым, сен өзүң мээримиңди ортого коюп сураймын. Райымыңды ортого коюп сураймын. Сен кечиримиңди ортого коюп сураймын. Ey Алла, кечиргин деген бир мына сезим менен, бир башкача бир мухаббат менен даярданып барыш керек да. Бул жактан жүрөктөрдү бошото алыш керек. Чубак устазың айтат, кимдин умрасы кабыл болсо, анын жашоосу өзгөрөт. Анын жашоосуна Аллах Таала береке берет. Кимдин катар умрага барса, ал бай болот деген. Бай дегенде сиз кандай түшүнөсүз? Материалынан түшүнөсүзбү? Береке дегенде кандай? Береке деген могу сиздин жашынакай күндө эртең менен турган көзүңүз көрүп атканы, кулагыңыз угуп атканы, бул дагы береке экен да. Кызыңызды күйөө көрсеңиз, ажырашпай, ызы чуу болбой, нормально болуп, бул дагы береке экен. Үйүңүздө анан Палестинадай болуп, Афганистандай бомба чыгып атпа, бул дагы береке экен да. Биз береке десе сразу эле ногуну түшүнөт экенбиз да. Иншалла ошондой болсоңуз, умрага барып келе турганбыз, Аллах Таала эң айтат, эми умрага баргандын максатым эмне дейт? Аллах Таала өзү наградасы кандай дейт? Ким умрага келе турган болсо, лаббайк Аллахумма лаббайк, ey Аллахым, кечирим сурап келе турган болсо, чын жүрөктөн кечирим сурай турган болсо, эми кыйналасыздар, ал тиякта кичине ызыгыраак болот, адам көп болот, нары болот, бери болот. Бирөө көтөрүп турган асман таштай берсин. Лично мен өзүм Алла менен мамилени оңдогону келдим. Бул жакта бирөө менен бирөө урушуп атабы, тиякта бир пакистанец бирдеме болуп атабы, тиякта бир индонез, алардын өзүнүн проблемасы. Мен өзүмдүн проблемамды чечкени келдим деген ниет менен бара турган болсоңуз, иншалла, ар бир убакытты, ар бир секундту туура колдо турган болсоңуз, Аллах Таала жашооңузга нур берет. Умранын эң чоң наградасы эмне дейт? Биз булардын күнөөсүн кечиребиз, кандай энеден жаңы туулган баладай дейт. Эгер бул при одним условие тоо кыла турган болсо да, ишти кылып коюп кайда барганын күнөөлөрү андай эмес. Аллах Таала биз силердин келбетиңерге карабайбыз. Биз силердин акчаңарга карабайбыз, бийлигиңерге карабайбыз, биз силердин жүрөгүңөргө карайбыз дейт да. Азыр биз билбешибиз мүмкүн, сиз эмнени ойлоп атасыз, мен эмнени ойлоп атам, сиз билбейсиз да. Бирок Аллах Таала жакшы билет сиз кандай максатта. Балаңыз сертификат алып келген эле, балам акчасы күйүп калбасын коеюн, билин, көңүлүнө карабай барып келе коеюн эмес да. Жакшылап, ey Алла, сен чакырган экенсиң, ошон үчүн келдим. Пайгамбарыбыз айтат, денеде бир үзүм эт бар. Ошол нерсе таза болсо, бардык нерсе таза болот. Жакын келип уккула жүрөк, назар салып уккула жүрөк. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат дейт да. Ошон үчүн туугандар, ушул жактан жүрөктөрүбүздү жакшылап тазалайлы. Туугандардан анча-мунча тарынып жүргөндөр болсоңуз, кечирип коюңуз. Бесира Аллах Таала айтат, кандай күнөө менен келсең келгин, бир адамдын акызы менен келбегин дейт. Шейитти билесиздер, Алла жолунда согуш шейит болгондор, курман болгондор. Ошондой болсо дагы бир адамдын акызына кирген болсо, анын күнөөсү кечирилбейт дейт да. Бүгүн кетип аткан болсоңуз, кичине кибирчиликти сындырып туруп эле чалыңыз. Бир тууганым, ата-энеңиз болсо ата-энеңизге чалып, Алла жолуна кетип атам, ыйык жолго кетип атам, досум. Анча-мунча капа кылып койдум эле, анча-мунча артыңан сүйлөп койдум эле, капа кылдым эле, бүтүндөй жакшылап туруп бир жүрөктү бир мындай тазалап алыңыз да. Сиздин артыңыздан бирөө сизге гайбат айткан, кан ичкен, кечире албайсыз. 30 жылдап кечирбей жүргөндөр бар. Бирок Алла сизди кечирем дегенден бул кечирип ташташ керек. Кечиргендин туу чокусун кандай кечириш керек деген пайгамбарыбыз көрсөткөн. Сиздер барганда Тоюш деген шаар бар, ошол жерде сөздүн кыскасы пайгамбарыбыздын Абу Талиб деген чоң атасы бар эле, ал 85 жашта өтүп кетти, пайгамбарды карап турат эле. Андан кийин Хадича энебиз өтүп кетти, 65 жашында. Пайгамбарыбыз үмүтүн үзбөй ушу Тоюш деген шаарга барды да, ушуларга дин таратабыз депчи. Ла иляха иллаллах деп койгула, бактылуу болосуңар деди. Ушул жака барганда булар биз айтат да, сөз сөөгөктөн өтөт деп коет го биздечи. Сөздүн тилде сөөгөк жок болгону менен сөөгөктөрдү сындырат дейт да. Өтө катуу сөз айткан да. Сен өзүңдүн элиңден куулуп чыгып келип дейт, сен өзүңдүн өлүңдөн чыгып келип бизге келдиңби дейт да. Сен өзүңдүн элиңе батпай келип. Жанагы Мухаммед деген сыйкырчы сенсиңби дейт да. Ошентип кана айтып койбостон китепте келет 5 мили таш жашпалдар менен таштар менен урган да. Пайгамбарыбыздын денесинен, мубарак денесинен канагып пайгамбарыбыз эз үчүн жоготко чейин келген да. Ушул жерден бир бир дагы ата-эне өзүнүн баласын печкага күйүп калганда жүрөгү чыдабайт. Чыдайбы, айтыңызчы? Кулап кетейин десе, ата болду, жаныбыз чыгып кетейин дейт го. Пайгамбарыбыз бир дагы өзүнүн үмөтүнүн тозокто күйүп калганда жүрөгү чыдабайт. Сабап атат, уруп атат, бул жакта Жабирел периштени жиберди, айтты, Мухаммед дуа кылгын, биз Тоюфту мына эки тоонун ортосунда калтырабыз деди. Нан кылып койду. Пайгамбарыбыз айтты, я Алла, кечирчи буларды. Булар билбестиктен кылып атат.
Түшүнбөстүктөн кылып атат. Эгер билгенде мындай кылбайт эле, сен буларды азаптасаң мен буларды тозокко күйгөнүнө чыдай албайм дейт да. Караңыз. Ошолдон кийин ошо тетири дуа кылбай кой дей Алла, сен булардан солих, булар болбосо булардын неберелери жакшы адамдарды чыгарчы деди. Ужан Кутайбейн Муслим деген бизге Центральный Азияга исламды алып келген ошол Тоюфтан чыккан. Эмеден кийин сахабалардан кийин табиин ошол Кутайбейн Муслим. Андан кийин Ахмад ким дегени, могу Центральный Азияга динди жетишкен, ал дагы Тоюфтан чыккан да. Эми сиз анчалык канчалап турбаса керек, бирөө эми атыңыздан гайбат айтты, мындай кылды. Бүгүн тахажжудта туруңуз дагы, мен сапарга кетип атам, я Алла, ушулардын баардыгы кыскасы садака, мен жүрөгүм болду кечирдим деп туруп, кечирип кое турган болсоңуз, анан кийин жүрөк бошойт да. Анан Кабанын алдына барганда жүрөк ыйлайт. Андан кийин анан эме кыласыз. Ошон үчүн бир жакшылап бир даярданып алыңыздар. Мына китептерде Максат устаз жазган. Ушундай берметтей кылып жазып койгон. Ушул китепти 3 жолу окуп чыксаңыз, сиз ажыбакчы деле окуп каласыз. Кандай кийиш керек, кандай туруш керек, кайсы сапарда кайсы дуаны окуш керек. Ушундай сонун бермет китеп кылып жазылган. Ушуну эле жакшылап окуу. Китепти ачпайт биздикилерчи. Барган ушум ойнон, жаңы ойнон келет, кайда келген ушум ойнон келет да. Бул атайын сиздерге окусун деп жазылып койгон. Күн түнү бул уктабай Максат устаз атайын ушу умрачылардын умрасы кабыл болсун, туура кылсын деп ушул китепти жазып чыккан да. Ошол китептен дагы окусаңыздар, ал жактан дагы устаздын сабактары болот. Кудай бурса, апаларыбызга да өзүнчө ошол жакта илим алып аткан Мавлюда устаза деген бар, 15-20 жылдан бери. Аны дагы эстип келебиз, бошоп калса, аялдарга дагы өзүнчө сабак өтөт. Ал жакта зыяраттарыбыз болот, эмелерибиз болот. Кудай бурса, ушул убактыбызды туура пайдаланып, ар бир секундтан минутасын ахиретибизге иштетип келейик да. Пайгамбардын шаарына нурланып, бир аксакал сурады, аксакал канчага чыктыңыз айтат. 70-ке дейт. Машалла аксакал. Кандай өттү 70-те? Балам дейт. Көз ачып жумганча өтүп кетти го дейт. Кече эле жапжаш бала элек дейт. Сиздин азыр 10 күнүңүз кандай өтүп кетет азыр? Бир аз көз жумганча болду, жоксуз ужечи. Жаңы келгенде Мадинага бир чыгып аткан болосуз, бир карасаң группада, тараза каякта, замзамды кайерден бересиңер, билет канакей кайерге кетебиз, уже апалар 3 күн мурун уже тавафтын ордуна тавафты айланбай, уже саатты айланып, уже базарды айланып чыган болот, убактысынын баары ошо менен кеткен болот. Ал жактан сиз бүгүн жакшылап, эртең кетергече дордойду чарчаганча айланып алыңыз. Базарда көңүлүңүз калганча айланып алыңыз да. Тияка баргандан кийин базарды айланып керек жок. Ал жакта сиз туристсиз. Бул жактагы, могу жактагы жай намаз 500 сом болсо, ал жакта 5000 сомго сатат сизгечи. Бизге Кытай жакында бардыгы эле бул жылтырак-былтырактын бардыгы Кытайдан келет. Сиз анын ордуна Мадинадан сиз дин алып келбейсизби? Сиз дуа алып келбейсизби неберелериңизгечи? Чамадандын баарына жүктөп эле 30 килодан да ашып кеткен, алды дагы 10 кило коссо болобу балам деле ошентип эле убактысынын баары ошо менен кетип калат. Ошон үчүн туугандар, сиздерден сураныч, жакшылап даярданып, эме кылыңыздар, аракет кылыңыздар. Эми мынакей бул жерине маалыматтарды айта турган болсок, сиздер Air Arabia деген менен мына ушул самолет менен учасыздар. Самолетто 30 кило сиздерге берилет, эмеге багажга, багажга 30 кило берилет, эмеге 10 кило берилет. Сабойго. Көп деле кийимдерин алып келе жок. Сапар кыска эле. Мындай биздикилер субленкасын баарын алып бир чамадан сүйрөптү. Бир 2-3 сиря кийим алсаңыз эле болду. Жеңил карап туруп эле бутка кие турган шлёпкалар, атайын анда сабакта көргөзөбүз. Эркектер кие турган шлёпкалар бар, ихрам кие турган. Апалар сиздер ушул ойнон эле таваф кылганда деле, умра кылганда деле ушул сиздерге эчтеке жок. Анан бир кроссовка алып коюш керек. Тоого чыга турган Ухуд тоозунда, Жабал Нур тиякта зыярат кыла турган жактарыбыз бар. Максат устаз аны полный наушниктер менен айтып берет. Ошого бир жеңил кроссовка алып алсаңыздар болот. Куртка, суртканын баарын биякта узатып койгондардан баарына чытабын. Бирок самолетто отурганда кичине кондиционер иштейт. Ошого кичине мындай жилет, кичине эмерек немени алып алыңыздар, жылуураак кичине мындай. Башка бир калпак кийип алсаңар жакшы болот иншалла. Анан кийин мынакей эмеде чогулабыз. Манас аэропортунда мына 19-unda, 19 деген уже билесиз, 18 түндө да, 19 түнгө келип алгандар бар, концерттер бар, отургандар да. Андайлар да көргөнбүз да. Сүрөткө тартып алыңыздар, группага жиберебиз мынакей. 12:00 эрте чогулабыз. Неге эрте чогулабыз? Себеби арганда болуп калат. Биз сиздерге группага кечке жиберип атабы, штрафыңызды карап коюңуз, минтип коюңуз, тигинтип коюңуз, Бирөөнүн алименти бар, бирөөнүн банкта бирөө бар, бирөө да бирдекеге турган, кыскасы, дүркчү чече ала турган проблемалар болсо, биз өзүбүз дагы компания чечкенге аракет кылабыз да. Сиз аны кеч калганда келсеңиз, аны паспортуңузда проблема болуп калса, чечилбей калат. Бул жактан сизаларыңызды таратабыз, нар жак бер жак кылабыз. Ничего, эртерээк келип калдыңызбы, группага каяктасыңар, эмне болду деп кечке жаза бербей, келдиңизби, всё, биз сиз барганча бул жактан визалардын баардыгын, билеттерин баарын дайындайбыз. Эртерээк бар болгон болсоңуз, ону китепти ачып, шашпай, группаны ызычуу кылбай, китепти акырын окуп турсаңыздар, анан биз группага айтабыз, бул жактан чогултабыз депчи. Регистрация мынакей 1-де башталат, регистрация 1-де, 3:30-да регистрация жабылат. Биз баардыгыңыздарды бир рядка коебуз дагы, өзүбүз балдар ушул жакта балдар кызматта барат, компаниядагылар.
Бул жакта мынакей балдардын 4-5 балдары бар. Бизде азыр Максат Тамыланын жанында, Максат Тамыладан башка дагы сиздердин балыңызда 3-4 бала жүрөт кызматтачы. Негизи бир ажы башчыда, бир компанияда бир эле ажы башчы болот да. Бирок азыр 50 киши барса, 100 киши барса деле ажы башчысы ич ооруп калса эле болду да, мисалы. Проблема да. Кетти ал. 3 күн, 4 күн ооруп калса, мисалы, өзүнүн проблема. Ошон үчүн страховать этип, постоянно тилди билген балдар бар. Кээ апалар ооруп калат, кээ акча алмаштырыш керек, кээ сим картага барыш керек, кээ жоголуп кетет, таап келиш керек алардычы. Мына өзгөчө жана тил укпай кылган эгоисттер бар го, мен өзүм билем, минтем дегендерчи. Чамаданы жоголот же өзү жоголот да, тошуначы. Мындай сиздерди мына коркунуч немеде айтып аткан жокмун, постоянно байкайбыз да. Кээ бир жамаат канча ынтымактуу болсо, ошончо мындай кызмат кылып өзүң дагы ачылып мындай эме болот да. Ачылбаган жолдор кээде Рауза деген документ чыкпай калат. Ушундай чыгып мындай эме болот. Кээ бир арада жамаатта 1-2 мыжың бар, ошонун себебинен весь неме аура өлөт да. Ошон үчүн мындай ар бир сөздөргө этият кылып, группада мындай личный неме эмес, маалыматтарды жазбай эме кылып турсаңыздар, биз сиздерге маалыматтардын бардыгын кандай керек болсо бардык кызмат кылып жүрөт. Сиздерден башка ошо медреседе окуган Расул деген балабыз бар, Хамза деген балдарыбыз бар. Ошолор дагы Максат Устадан башка биз дагы сиздер менен ошо кеткенче ошол жакта чогуу болобуз, кызмат кылып жүрөбүз, Андан кийинкиси караңыз, Бишкектин сааты менен биз 4:20 учуп кетебиз, 4:20. Бишкектин сааты менен уже биз 3:30 бардыбыз бир жерге, нар жака регистрацияны өткөндөн кийин уже зонада бир жерде турабыз дагы болду. Учуп туруп уже 4:20 самолет учат. Ага чейин уже чогулуп даярданып турабыз дагы. Анан намазды кандай окуш керекти Максат Тамылда эме айтат. Самолетто 4:20 учсак биз Багымдатта асманда болуп калып атпайбыкпы? Ошол убакта кандай кылып окуйтабыз сиз болсо, ошо отурган жерден эле окуйсуз намаздычы. Эмеге жана жеринде самолеттон мындай чыгат го. Ошондой эле ишара кылып окуйсуз. Баргандан кийин бирок эме Мединага түшкөндөн кийин толуктап окуп коесуз кайдачы. Аны рүкү сажда толук болгон жок да, бирок сиз баягы каза болуп калбаш үчүн өзүңүздүн моюнда жүктөп уткарыңыз, кийин барганда, буну дагы Максат Тамыла сиздерге дагы түшүндүрүп айтып берет. Эми уча турган сааттын убактысы 4 саат 20 мүнөт. 4 саат. Бир уктап турсаңыз уже биз Дубайда болуп калабыз да. Дубайдын бер жагы Шаржа деген шаар бар, билесиздер, ошол жерде. Шаржанын сааты менен караңыз, бул жерде 6:25. Дубай менен Кыргызстандын саатынын айырмасы 2 саат. Артка жылабыз да, түшүнүзбү? То есть 6:25 болсо, Кыргызстандын сааты сиздики 8:25 көргөзүп турат да. Саудия менен Кыргызстандын сааты 3 саат айырмасы. Артка жылат. Кыргызстанда 10 болгондо эсептей бериңиз, тиякта 7 болот да, кыскасы, Ал жактан көрдүңүзбү? Ожидание ажатканага кетип калып, магазиндерди кыдырып кетип калмай, жок, көрсү биз самолеттон самолетко эле түшөбүз кайдачы. Өтө быстрый жетиш керекпиз да. Жаштар болсо, аксакалдарга жардам берип коебуз, улууларга жардам берип, мындай карап жетектеп, биринчи апалар өтсүн, анан кийин аялдар өтсүн, анан кийин аксакалдар өтсүн, карызы бардын ырызы бар деп коет го. Сиз ошактан кызмат кылып ошончо сооп аласыз да. Мен биринчи отуруп калайын, мен биринчи, бардыгына орун жетет. Автобуста дагы, тамакта дагы, гостиницада баардыгы. Жок, биринчи бирөө кой, кызмат кылып калайын, ошо апанын көңүлүн алып калайын. Кыргызда сөз бар го, сен менин көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүмдү бергенге дайынмын дейт. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү талкаладың, койчу дейт. Канча нерсе кылсаң да болду дейт. Көңүл калып калды дейт да. Ошон үчүн көңүл бардыгынан, апалардын көңүлүн, бир-бирин, эжелердин көңүлүн алганга аракет кылып кызмат кылайык, Апаларга жардам берип такпай отура калабыз дагы, самолетко бул жактан уже Майдинага самолетко алмашабыз. Ошол жакта көргөзүп турат Максат Тамылда өзү мындай деп көргөзүп турат. Самолетко тапшырылган багаждарды эмеден күтпөйбүз, Дубайдан күтпөйбүз, Сразу Майдинадан алабыз. Бул жакта эмеңерге этикетка берет фирма атайын, лидер умра, баланчай жазып береби, ошону чаптап коюңуздар обязательночы. Анткени тияктан дүйнө жүзүнөн адамдар келет да. Биз түшкөндө дагы Индонезия түшүшү мүмкүн, дагы Британиянын самолети түшүшү, дагы тигиники бүгүнкү баардыгы бир келгенде, тап ошон үчүн эмелерди чаптап коюңуздар, өзүңүздөрдүн эмеңиздерди, Анан кийин самолетко тапшырылган багаждарды Майдинадан алабыз. Эртең менен 9:10 Майдинанын Саудиянын убактысы менен 9:10 конобуз. Бунда сүрөткө тартылган болот, бир группага да жиберебиз, Андан кийинкиси биз эрте баргандан кийин караңыз, бизде бул мен атайын сиздерди мен эме кылабыз, умрашылар бул Алланын коноктору дейт да. Умрашылар Алланын коноктору. Булар кандай дуа кылса кабыл болот. Умрашыларга кызмат кылган бул бизге дагы сиздердин батаңыздар, дуаңыздарды алган. Азыр эми билесиздер, дүйнөлүк стандарт боюнча чек-аут, мисалы гостиницалар сыртка чыккандар билет, Турция каякта болбосун, саат гостиница 2-де бошойт да. Бул жакта тем более 3-4-тө бошойт. Буякта кечирээк чыгышат да. Ал убакытка чейин эмне кылабыз десе, мисалы апарып туруп таштап салат болду мечитке. Кыргыз эми ачкоозо настроениясы дагы түшөт, бул намаз окуй койот, жини келсечи ачкоозочу, кыргыздын курсагын тойгузтуруп кызмат кылыш керек да. Эмне кылабыз? Убакытты текке кетирбестен атайын сиздердин бул жактан эч кандай бул курма бакта тамак бергенге акча алынбайт.
Бул жактан мен өзүм сиздердин дубаңыздарды алайын деп, бул лидер умарадан эмес, биз өзүбүздүн дубайдан иш кылабыз, тапкан акчабыздан мен ушу умарачыларга өзүм идея койгом, өзүмдүн тапканымдан сиздердин дубаңызды алайын деп, ошол жакта бул жактан курмабакка алып барабыз сиздерди. Курмабактан тамак аш уюштуруп, ошол жерден сураныч бизге да бир дуба кылып коесуздар иншалла, дубаңыздар. Бул жактан тамак аш бериле, шорпо тамак аш ардеке дайындап турат. Бул жакта курмабакта, ушул жакта буттарды кенен жайып, бир сыйра отуруп, тамак аштан ичебиз. Анан бул жактан да убакытты текке кетирбей, бул жактан максат Амбулла дагы сабак өтөт. Ошол жактан адептери, жаназа кандай окулат, сабак кандай окулат, максат устаздын сабагын окуйбуз, угабыз ошол жерден. Анан бул жака может симка саткандарды алып келебиз. Симка саткан 50 реалдык сим-карта эң арзан эле алып алыңыз, сим-карта алып алыңыз. Адам көп да, кээде адашып тияк-бияк болуп калсаңыз, сиз мисалы жоголуп кетсеңиз, балдар могу жерде турдум десеңиз, жана кызматчы балдар сизди алып келет да, ар кандай болуп калат эми кээде адашып коюңуз. Сим-карта алабыз, акчаны алмаштырып бере тургандарды акчасын алмаштырып беребиз, ошол жерден бардыгын апарып көргөзүп, акчаны доллар менен алып алыңыздар, сом албайт, рубль албайт, акта доллар менен алып алыңыздар. Анан бул жактан бүткөндөн кийин ушул жактан эмеге неметебиз. Гостиницага жайгаштырганга комнатага бөлөбүз. Бул жактан ким менен ким, кудасы менен бирөө баратат, апасы менен мындай баратат, ким өзү менен болсо, ошол жерден эле жазабыз. Биринчи ошол жерден мынакей апаларды жазып, ызы чуу кылбай, кээ бирлер меники качан келет, мындай эмес. Биринчи апаларды бөлүштүрөбүз, 4-4, анан кийин аталарды бөлүштүрөбүз дагы, гостиницага алып барабыз. Комфорт плюс деген мынакей, комфорт плюс деген гостиница, бул гостиница мен өзүм муну 1 жыл переговор жүргүзчү алганбыз да, бул гостиница меникиге жакын гостиница, жаңы гостиница, кээ бирлер болот, жакын гостиница болот, жакын гостиница, бирок ичи өлүп калган да. Өлүп калганда эмне кандай, жөгөй жатып берет, просто жана пакистанецтер жатып кеткенде мындай болгондон кийин сиз жытына чыдабайсыз, экинчи сизге тамагы туура келбейт да. Сиз азыр умра менен канча менен кетип барасыз, билбейм, 1400 би, 1500 би канча менен. 1000 доллар менен деле умрага кетсеңиз болот. 900 долларлык деле эме бар да. Биз башында жаңы ачылганда андай деле кылып көргөнбүз. Бирок эми кыргыз эли таанып калат, бизде билесиздер, соцсетте барыңыздар көрсөңүз бизден мындай биздин немеге туура келбейт экен да. Сөз келип туруп мага тиет экен да. Келгенден кийин сүйлөгөн сөзүңөр башка, ишиңер башка экен. Ошондон биз айтканбыз, мейли. Биз эң азырагын алып барайык, бир качественный, сапаттуу алып барайык. Гостиница деген бул жакта деген не только жакындыгы, жаңызы каралбайт. Бул жакта деген ресепшн бар, бул жакта сервис бар, мисалычы күндө полотенце алмаштыра турганы бар, комнатаны жыйнап кете тургандары бар. Кээ бир гостиницалар бар, 5 күндө эмесин алмаштырбайт. Андайларды көргөмүз, шейшебин алмаштырмай жок. Ушу элементарно ажатканага кагаз койбойт да. Ошону өзүбүз базардан сатып келип жүргөн күндөрүбүз болгон да. Анан ошону токтот кой деди. Ошон үчүн бул гостиница эң ыңгайлашканы, жакшы тандаганбыз. Апалар дагы жаңы келгенде эми түс мечитке барат, болду. Түс барат, түс келет, болду. Анакта гостиницалар бар, биягынан айланып, тиягынан чыгып, бияктан көргөзчү 3 күн бою ушу убактыбыз майдана 3 күн эле болобуз. Ушу апаларды издеп жүрүп кетебиз, аксакалдардычы. Буну болду, сиз чыгасыз дагы, түс биз апарып көргөзүп келебиз. 5 мал намазга сиз уже азан айтып, комат боло электе жетип каласыз ужечи. Эми 5 мал намазды мечитке окуганга аракет кылыш керек. Мен таң калам. 1000 километр ушунча барып туруп, анан 1 километр калганда ушу мечитке чыкпай жатып алат да. Бунун километри канча? 170 метрби? Бул совсем эле жакын. Рауза ушунун гостиницанын жанында. Жаннатул Бакый ушул гостиницанын жанында да. Анан кийин бул немеси дагы дүйнөлүк стандарттагы, мисалы кээ бир билесиз, жылдызчаларды гостиница 4 жылдыз деп койгон, 1 жылдызда турбайт да. Бул дүйнөлүк стандарттагы гостиница, өзү интернеттен да жазып көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр сайттан карапчы, действительно ошондойбу депчи. Ошон үчүн гостиницанын мынакей бардыгын ачып көргөзөм, ошол жака бардыңыздар, жайгашасыздар. Апаларды ошолго жайгашып, анан балдар сиздерге Wi-Fi'дин баарыңыздар кошуп берет, интернет ошол балдар дайындап берет, ошол жактан апаларды киргизебиз, чамазандарын киргизебиз, мына Main деген гостиница. Андан кийин жылдырыңыз. Андан кийин тамак аш. Тамак ашты эртең мененки бул жакта билесиздер шведский стол да, шведский стол. Эртең менен саат 6-дан 9:30га чейин. Ушул убакытта любой момент кире бересиз. Кааласаңыз 2 жолу кирип чыккыңыз, кирип чыгып кыскасы 9:30га чейин жей бересиз. Эртең менен канчадан экен? 6-дан 9:30га чейин. Кечинде дагы 6-дан 9:30га чейин. Эми жаңы ачылганда кирсеңиз, конечно, эме болот. Жаңы болот, бардык адам ас болот мындайчы. Ортосунда кирсеңиз көп болот. Убакыттарды карап өзүңүздөр кире бересиздер. Эртерээк кирсеңиздер жакшыраак болот негизи, Андан кийин аз токтой тур. Бул жакта анан бизде карабайсызбы, бизде постоянно зыяраттар болот, автобустар менен мындай дагы эстегенде айтып коеюн. Апалар, телефондорду, аталар, телефондорду жакшылап эме өзүңүздөр менен алып жүрүңүздөр. Компания жоопкерчилик бербейт. Паспортун жоготуп алгандар толтура. Паспортун жоготуп алып, посольстводон барып жазат кел, ушундайлар дагы концерттер болгонбуз да. Бул бардык тажрыйба менен топтолот экен да, бардык анча биз 5 жыл болду ачылганыбызга. Ошон үчүн баргандан кийин загран паспорту болду. Чамаданга эле салып коюңуз тиякачы, чоң чамаданга. Догу сумкаңызга бул жөн эле ушу телефон, акча-пакчаңызды салыңыз дагы, загранды кетерде бир алып чыкыңыз болду.
Бул жака неме кылып коюңуз. Анан автобустан отурганда инсан экенибизди унутуп коет. Постоянно 1-2 айфон жоголот. Мен телефонум калып калыптыр мындай. Автобустан сизди эч ким шаштырбайт. Биз Майдинадан зыяраттарга отурабыз, тияка отурабыз, поездга чейин. Жакшылап автобус ушуну эстип алыңыз. Жакшылап автобуста отурганда постоянно телефонуңузду текшерип коюңуз. Телефон турабы? Так, паспорт турабы? Всё, ордуна бар, нормально, всё нормально. Анан сизден кийин автобуска ким отурат билбейбиз да. Айтат го, сен өзүң саманаңа сак бол, бир кошунаңды уру тутпа дейт го. Жоготуп алып анан бардыгынан көрүп чыгасыз анан. Группанын аразын уруп чыгасыз, анан тигини уру кыласыз, муну кыласыз, анан сооп табам деп анан күнөөгө батып келесиз да. Ошон үчүн телефондорго, немелерге этият болуңуздар. Анан зыярат күнү биз программаны сиздерге беребиз. Эртең менен зыярат боло турган жактар бар. Ошол күнү тамактарга эрте кириңиздер, зыяратка чыга турган күндөрүчү. 6-да ачылганда 5:50 эле ачылып калат, барып эртерээк кийип, саат 7-де зыярат десе, 7-де түшүп калыш керек болот да. Бири-бирибиздин акыбызга кирбейик, биз группабызда. Мынакей Кыргызстандан көрүшпөй жүрүп, ошо ыйык жерде чогуу барат экен, тагдырга жазып коюп, насип кылыпчы. Келгенден кийин канчалар менен кудалар болуп, тойлорунда бир тууган болуп кеткенде толтурабыз бияктачы. Кийин ушундай болуп калабыз азыр. Баргандан кийин баарыбыз бири-бири менен дос болуп, тууган болуп, кийин бири-бири менен кыйбай кетерде кучакташып, ыйлап, ушундай немелер болот. Ушундай бир жамаат болоюк, ушундай бизге Алланын мээрими төгүлүп тура турганчы ушундай. Ошон үчүн кээ бирер 7-де чыккыла десе, 80 жаштагы апалар 6:50-де автобуста отурган болот, тиги жаш бала жаңы душка чыгып аткан болот да. Аны 80 адам күтүп турбаш керек да. Ошон үчүн 7-де деп айтылды, 7-де автобус кетип калса таарынбаш керек. Мен калып калдым, кичине күтө туруп айтпайм, мындай эмес. Айтылган убакытта чыкыңыздар да. Зыяратка мынчада чыккыла дегенде чыгыш керек. Автобусту көп тургузбайт. Анткени бул мечитке жакын жерде да гостиницачы. Бул жака көп автобус койбойт. Нар жакта алыстагыларга кое берет. Буга койдуртпайт да. Ошон үчүн сиздер айткан убакытта чыкыңыздар. Бул жактан жылдыр дагы. Бул жакта андан кийин бияктагыларды дагы немеге жайгашкандан кийин бул жакта апаларды өзүнчө, эмелерди өзүнчө кылып туруп, кечинде жайгашабыз да. Апалар сиздер намазды, асырды эмеден эле окусаңыздар болот, гостиницадан элечи. Бир уктап эз алып алгандан кийин максаттан була сиздер мечиттердин баардыгы менен, мечит могу жерде, гостиница бул жерде. Баардыгы менен тааныштырып келет. Анан могу жашыл куполо турбайбы? Ушул жерде пайгамбарыбыздын кабыры ушул жерде. Пайгамбарыбыз азыр канча 1447 жыл дедим, пайгамбарыбыздын өткөнүнө 1436 жыл болду да, ошондо, 36 жыл болду. Пайгамбарыбыз Майдинага келгенден баштап хижри жыл ошо менен башталат да. Эми караңыз, пайгамбарыбыз 53 жашка чейин Меккеде жашады, андан кийин 11 жыл Майдинада жашады. Ошол 23 жылдын ичинде Куран түшүп турду. Сиз эми ушул Куран түшкөн шаарга келдиңиз да. Пайгамбарыбыздын кабыры коюлган жерге келдиңиз. Ушул жерде айтат, бул жакта мечиттин артыкчылыгы, азыр Палестинадан талашып атпайбызбы, жана дуа кылып атабыз. Ошо Палестинада окулган намаз 500 намазга жүрөт дейт. Бир намазды окусаңыз 500гө. Майдина менин мечитимде дейт. Мен Майдина мунаварда окулган намаз канчага жүрөт? 1000ге жүрөт. Маккада окулган намаз канчага жүрөт? 100 000ге жүрөт да. Эми караңыз, пайгамбарыбыздын кабыры ушул жерде, эркектерди баардыгын сиздер ушул жака апарабыз. Ушул жактан салам. Сиздерге айттым, салам айтып кой, минтип кой, тигинтип кой, Сиз эми кээ бирлер арабча китептен окуп, жаттап мындай кылат. Аллах Таала сизди любой делди түшүнө алат да, өзү жараткан, өзү билет дагы сизди кандай экенинчи. Кыргызча эле, я Расулалла, мен сиздин татыктуу үммөтүңүз боло албадым. Сиз айткандай сүннөттөр менен жашай албадым. Мен сизди зыярат кылганы келдим чын дилимден. Кудай буйруса сөз берем деп өзүңүз кыргызча эле сүйлөшүп эле дуаларды айтып бериңиз. Пайгамбар айтат: "Ким мени Мадина шаарына зыярат кылганы келсе, ал мени тирүү кезинде зыярат кылган менен барабар. Ким Рамазан айында мен умра кылганы келсе, ал мен менен ажылык кылган менен барабар" дейт. Пайгамбарыбыз Мадинага келгенде айткан: "Я Аллахым, сен кандай Ибрахимге Меккени ыйык кылып бергендей, мага Мадинаны берекелүү кылып бергин, балким андан 2 эсе дагы берекелүү, нурлуу кылып бергин" деген да. Ошон үчүн Мадина шаар бул башкача шаар. Жүрөгүңүзгө тынчтык келет. Көрөсүз, эгер жүрөгүңүздө талап болсо, мындай действительно эме болсо, жүрөгүңүз ачылат. Башкача сезимдер да. Эгер сиз ошондой даярдыкта барган болсоңуз, уктап эле кете берген болсоңуз, ошо менен уктап кайда келип каласыз да. Кыскасы анан мынакей бул жерде пайгамбарыбыз, мынакей ушул жерде 63 жашта пайгамбарыбыз өлүп ушул жерге коюлган. Мунун жанында Абу Бакыр. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен бардыгыңардын акыңарды бердим" деген. Бирок Абу Бакырдын акысын бере албаган, Алланын алдына алып беребиз деген. Пайгамбарыбыз менен чогуу качып келген, пайгамбарыбыз менен Майдандан чогуу хижрат кылып келген, пайгамбарыбыздын жанында өмүрүн берген, пайгамбарыбыздын кайнатасы, биз Айша энебиздин атасы Абу Бакыр. Пайгамбарыбыздын досу, караңыз, эми ким өзүнүн жашоосунун образын, стандартын пайгамбарыбыздын жашоосуна окшоштура турган болсо, ал мейли аял болсун, кемпир болсун, чал болсун, жаш болсун, ал Аллага жакындайт да. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашайт. Пайгамбарыбыздын жашоосу бул Аллага сүйкүмдүү жашоо. Алланын ачуусун база турган жашоо. Сизди бейишке жетелей турган жашоо.
Эми караңыз, булар өздөрүнүн жашоосунун образ стандартын пайгамбарыбызга окшоштурат эле. Ар бир хадисине амал кылат эле. Абу Бакр айтат, эртең менен Мадинада чыгып дуа кылат эле дейт. Я Алла, Расулалла аябай кыйналып калды. Үмөттө өзүн жеп койду, ден соолугун жоготуп койду. Я Аллахым, Расулалла кыйналбасынчы деп көп ыйлап дуа кылат эле дейт Абу Бакр. Өзүнөн дагы пайгамбарды өзгөгө коет эле. Эми пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин, мынакей бул жерге экинчи 3 эшик турат, билесиздерби? Жана жылдырсаң бияка 3-үнө. Мынакей, могу карабайсызбы? Мынаяктан мындай кыласыз да. Монда эшик турат, биз могу жактан кетебиз да. Могу жерден салам айтып кетебиз. Ассаламу алейкум я Расулалла, салам айтып өтөбүз да. Көбү келгенде могуга келип айтып алат. Бул 3 эшик эмес. Мына ногу турбайбы? Алтындан турат го. Ушул мынакей, ушул жерде пайгамбар, ушул жерге келгенде колду көтөрөсүз. Ассаламу алейкум. Эми пайгамбарыбыз өткөндөн кийин бул жерде кимди койду? Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Абу Бакр келди. Бул 2 жылдай халиф болду. Бул дагы пайгамбарыбыз 63 жашында өлүп атпайбы? Караңыз. Пайгамбарыбыз биринчи күнү төрөлгөн. Пайгамбарыбыз биринчи күнү пайгамбар болгон. Биринчи күнү Мадинага көчүп келген. Биринчи күнү 63 жашында өлгөн. Андан кийин Абу Бакр буяка келип атпайбы? Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин халиф болуп атпайбы? Бул канча жашында өлгөн? 63 жашында өлгөн. Кайсы күнү өлгөн? Биринчи күнү өлгөн да. Караңыз да. Тиякта эле эмес, Аллах Таала бияктын жанында кылып койду. Биягыбыз го эми пайгамбар. Бирок эми канча миллион деген сизге окшогон адамдар барат, сизден кийиндегилер да барат. Пайгамбарыбызга салам айткандан кийин буяка да салам айтат. Бул өткөндөн кийин пайгамбарыбыз менен пайгамбарыбыз өткөндөн Абу Бакр болду, Абу Бакрдан кийин Умар болду. Умар менен пайгамбарыбыздын ортосу 12 жашта экен. Пайгамбар 40 жашта пайгамбар болгондо, Умар 28 жашта экен. Пайгамбарыбыз айткан, бир эле сөз жетиштүү. Бул адамдын кандай мындай эме экен, исламга салымы чоң экен, Алланын алдына кандай бартуу экенинге айтат. Бир эле сөз жетиштүү. Пайгамбарыбыз айткан, менден кийин пайгамбар келбейт. Токтоду, мен акыркы пайгамбармын. Бирок менден кийин пайгамбар келе турган болсо Умар болмок демек. Бул сөз менен болду уже. Калган мындан кийин дагы нереген сөз айтыш керек дейт. Один словом все достаточно деген сөз да, кыскасы. Андан кийин мынакей ушул эме Умар разияллаху ушул жерге коюлган, үчүнчү ушул жерге. Ушу экөөне салам айтабыз да, мында өтүп кетебиз. Биз көргөзүп коебуз. Анан кийин күндө кааласаңыздар, өзүңүздөр түндө, эртең менен, таң амал, любой убакта салам айтып өзүңүздөр өтө берсеңиздер болот. Бул жака эркектерди эле киргизет, аялдар кирбейт. Эми бунун артында рауза деген бар. Ким ошол жерде 2 рекет рауза намаз окуса, кудум бейиште намаз окугандай дейт. Караңыз, ногу минбар менен бул пайгамбарыбыздын кабыры да үйү. Ушу минбар менен ортосу бейиштин бир бакчасы деген да, рауза деген. Ушул жакта адамдардын баардыгы киргенге аракет кылат. Бул жака апалар сиздер сөзсүз киресиздер. Баардыгыңыздарга биз эми түнкү 2де болобу, 3те болобу биз эмеге заявка ыргытабыз, фамилия атыңызды ыргытабыз дагы, анан кийин айтат давай. Так, силер лидер умра группаңарда 22 апа бар экен, түнкү 3те алып келгиле деп калышы мүмкүн. Түнкү 1де алып келиши деген мүмкүн. Кайсы убакта болсо биз сиздин эшигиңизди такылдап сизди суруп чыгабыз. Анан мен уктап калдым, башым ооруп калды, минтип калды, анан чарчап атам, анан эртең барам демей, жок, эртең болсо болду, кирбейсиз ужечи. Ошон үчүн баарыңыздарга эскертүү, кээбилер уктап калып, жакырлап такылдатып айтып келиңер эшикти, мен минтип калдым, тигинтип калдым, чарчап калдым. Ошону айткан убакта биз сиздерге опережение группага 5-6 саат мурун айтабыз. Апалар, саат түнкү 2де ресепшнде чогулабыз дейбиз. Чогулабыз дагы, анан сиздерге баардыгын ал жактан дуаларын баардыгын дагы айтып беребиз. Апалар раузага киресиздер дагы, анан давай кет демейинче 2 рекеттен немеңизди окуй бересиздер, намазыңыздарды. Эгер асырдан кийин кирип кала турган болсоңуз, асырдан кийин намаз окулбайт да. Не намаз окуйбуз десе, каза намаздарды окуй бересиз, мисалчы. Тиякта бизде мындай да, тиякта мечит менен болгондо чогуу окуйбуз намаз, 4 рекет пешин болсо 4 рекет. Эгер мындай болуп калса, курма убакта болуп калсак, тиякта болуп калсак, кыскартып окуйбуз. Анан бош кездериңизде сиздер ошол жакта каза намаздарды окусаңыздар болот. Нафилганы моюндагы карыз бар да, ал карыз кыскартылбайт каза. Кайсы жакта сиз карыз окуган болсоңуз, ошол жактыкы менен окуйсуз да. Кыргызстанда 4 рекет карыз болуп, тияктан каза кылып окуй берген болбойт. Кыргызстанда каза окусаңыз, тияктагы казаларыңызды, Кыргызстанда канча карыз болсоңуз, ошо менен окуйсуз да. Түшүндүрө алдым да. Кыскасы ушул раузага киргизип чыгабыз. Андан кийин берги зияратка койсоң, зияратка. Ооба, эркектер баары кирет, апалар дагы, эркектер дагы кирет. Андан кийинки десе мына Куба мечити бар. Китептерде келет, билесиз, достоверный хадисте. Ким Кубага 2 рекет намаз окуганы барса, ал умра кылгандын сообун алат дейт. Мына ушул Куба мечит. Бул исламда эң биринчи салынган мечит, пайгамбарыбыздын мубарак колдору менен салынган Куба мечит, такыбалыктын мечити деген ушул мечитте. Ушул мечитке барабыз да, ушул жака эртең менен барып атканда, апалар үйдөн эле дарат алып чыккыла, аталар үйдөн эле дарат алып чыккыла. Бул жакта өчүрөт толтура. Биз барабыз, максаттан була тарыхын сиздерге сонун кылып айтып берет. Ар бириңиздерге анан наушник берилет, айтылдыбы?
наушникте мына байкенин телефону бар экен, сиздин наушнигиңиз келет бар болсо. Болбосо 100 сом аябай эле өзүңүзгө алып алыңыз. Биздин наушниктер деле болот. Эми кийгенсизге өзүңүзгө таза постоянно алып жүргөн болсо, өзүңүздүн наушнигиңизди алсаңыз, рацияга сайып коесуз. Максат Тамылда о жактан эле сүйлөсө, сиз болду, бул жерден спокойно уга бересиз да. Бул биздин бир эки эле компанияда бар. Атайын ушу сиздерге жеңилдик болсун, ар бирине сабак жетсин алып келем. Любой наушник келет. Азыр дагы группага дагы көргөн. Группаны окуп атасыздарбы, ачып коюп атасыздарбы жок маалыматтарды, Андан кийин мына Ухуттоозун, бул жакта деген Ухуттоозда 70 сахаба кабыр ушул жакта коюлган. Бул жакты зыярат кылабыз. Андан кийин мына Куба мечитин, андан кийин Эки Кулалы мечит деген бар. Анан могу ачык күнгө сапат этип калсак, Куран басмаканага барабыз. Ар бириңиздерге бул жактан Куран бекер берилет. Ар бириңиздерге ушул жакта канча 1000 тираж Куран, бул арабтар караңыз. Жана бузук арабтардын көргөзүп аткан бардык эле бузук эмес. Арасында дагы ушундай таквалар бар. Дүйнө жүзүндө канча миллион келет, ошонун баарында бир тыйын алынбайт. Бир китепти $1 эле эсептесеңиз канчадан. Ошол жака барабыз, басмаканаларын көргөзөбүз, бардын көрүп, барыңыздар китеп алып туруп кайтабыз. Андан кийин жылдыр дагы. Майдинанын тарыхтан бул Максат Тамбул айтып берет. Ихрам абалына кирүүдө аны ихрамды тиякта Максат Тамбул сабакты өтүп берет. Сиздер ихрам эле алып алыңыздар. Ал жактан кандай ороойт, эмне кылат, андан баарын айтып беребиз, да, кыскартайык. Карасаңыз берден алып алсаңыз болот, кайдасаңыз Мединадан алып алсаңыз болот, айырмасы. Балдар сатып атат бер жерде. Ооба. Анан кийин караңыз, бизде бул Комфорт Плюстун дагы бир өзгөчөлүгү, бул жакта биз быстрый поезд менен кетебиз. Поезддарга биз билеттерди сиздерге мисалы жайында эле алып койгонбуз да, азыр билеттердин баасы кымбат. Мурун биз автобустар менен барат элек 7 саат, 8 саат, ортодо апалар намазканага кирип кеткен, экөөсүн таап келсең төртөө жок, төртөөсүн таап келсең тиги атасын издеп кеткен. Ошентип 10 саатта жетет элек. Ушатанный бул жакта чарчап калгансың, түнкү саат бир 10до барсаң деле гостиницага жайгаштырып, ключ таратмай менен 12-1 болот. Бирдеги чарчап калганда каякта умура бул жерчи. Араң базат да булчу. Аны еще 7 жол тиякта айланыш керек, сафаны айланыш керек. Ошон үчүн Комфорт Плюстун сиздин ушу ким балаңыз алып берди, ким Аллага шүгүр деш керек. Апамды эптеп эле бир умурага урдура берейин деп сизди мындай эмес, жакшысын, апамдын дуасын, ыраазычын алайын деп ушу балдарыңызга көбүрөөк дуа кылып коюңуз да. Эң жакшысы мынакей кыйналбасын деп. Поездга мынакей биз 3 күндөн кийин 3 күн Майдинада болобуз. Андан кийин поездга эртең менен биз саатын айтабыз, канчада 12ге чейин. Гостиницада сиздер бардыңыздар дайындап, ихрам кийип, мен кыскартып айтып атам. Тияктан дагы күндө сабак өтөбүз. 2 жол, 3 жолдон дагы сабактар болот. Поездга мындай быстрый поездга сумкалардын баардыгын дайындайбыз дагы, автобус менен поездга ар бириңиздерге билет берилет. Аны да көргөзүп берем тияктан. Ошол билет менен мондай кылып поездга отурабыз. Поезд менен отурабыз да 2 саатта жетип калабыз. Фук отурдук, кеттик болду, тарс депчи. Анан билеттер берилгенде эми кимдин аялы менен бирөө билетти биз ар кандай кылып алабыз да группа мененчи. Кимдин аялы менен башка бир чужой отуруп калса өзүңүздөр кел алмашып алайлы. Мен апам менен отуруп алайын, сиз бияк менен болоңуз, өзүңөр тияк кылып бошотуп берип, мындай кылып отурабыз дагы. Анан кийин Максат Тамбулда дагы ушундай Алла ыраазы болсун. Ушакта да жөн койбойт, кетип барат. Бул жактан да сабак өтүп барат барганчачы. Эз алгандар эз алып, укпандар сабак өтүп барат дагы. Анан баргандан кийин жылдыр поезд менен барабыз, түшүндүрдүңүз, Анан мынакей дүйнө жүзүн боюнча 20 брендированный гостиница бар. Интерконтинентал дейт интернеттен. Ошолордун биринде Боко деген гостиница, бул дагы 2023-жылы салынган. Бул жакта гостиница 24 саат бою автобус да каптайт, кааласаңыз жөө да барсаңыз болот. Бул Ибрахим Халил деген көчөдө мынакей. Бул деген 9 корпустан турат. Жаңы салган гостиница. Ошонун кайсы корпусуна түшөбүз билбейм, балким 5-сине, 4-сүнө. Аны Майдинадан дагы түшүндүрүп айтып берем. Бул гостиницада ар бириңиздерге чип берилет. Чип жок болсо иштебейт. Ошон үчүн чиптерди жоготпош керек да. Кээ бирлер мисалы башка бирөөлөр Максат Тамбулдагы сабагына катышайын деп келет, бирок чыга албайт байкуштар. Гостиницада чыгарбайт, киргизбейт да. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар, ошон үчүн кээ бирлер Максат Тамбулдагы сабагына оң жактан бери кире албай байкуштар эптеп келгендер бар. Биздикилер болсо комнатада жата алат. Бирөө айтат баягыда Максат Тамбулдагы эме кылып койчу дейт. Инстаграмдан прямой кылып койчу, ошактан көрүп турайын дейт. Өзү комнатаңызга келип сабак өтүп кетпейби дедим да. Ошон үчүн бул эми устаз менен бараткан бул дагы өзүнчө бир чоң неамат да. Максат Тамбулда менен насипкендем, тагдырыңызда жазылган экен ошондойчу. Ошого дагы шүгүр деш керек да, бирчи караңыз. Мына бул жакта деле гостиница ошондой, 6дан немеге чейин бул жактагы тамак аш деле ошондой. Мынакей 24 саат бою автобус каттап турат, мындай болду, жөө басып барсаңыз болот. Анан кийин жылдыр анан Мекке шаарында зыяраттар бар. Бул жактагы кийин ажылык кылганда кандай кыласыз? Айша мечити каякта, Жабайл Нур, мынакей Мина өрөөнү, бул жактар боюнча дагы айтып беребиз сиздерге тияктан, Зыяратта Максат Тамбулда өзү жетектеп жүрөт сиздерди. Бүттүк жакта айтып берет. Мына Айша мечит деген бар. Биринчи биз баргандан кийин, гостиницага түшкөндөн кийин сумкалардын баарын таштап, эрте жетебиз да. Эрте жетип, ключтарды таратып, курсакты тойгузуп, тамак аш ичип, куптан бүткөндөн кийин анан кийин умурага чыгабыз.
Ал жақтан дагы сабактарды мен кыскартып айтып атам, убакыт эме болуп калды. Ал жактан дагы сабактарды өтүп бардыгын даярданып, умрага келип умраларды кылабыз, күлүштөрдү таратабыз. Анан эртеси күнү эми жаңы келгенден кийин билбегендер бар да. Атайын биздин балдар бар, дагы сиздерди мекемени апарып тааныштырып чыгат. Бир жолу апарып каерден кирет, каяктан чыгат, кандай болот, эмне болот, бардыгын көргөзүп келгенден кийин 1-2 күндө сиз уже местный болуп каласыз өзүңүз. Уже апаңыз менен, аялыңыз менен, бала чакаңыздар менен өзүңүздөр барып келе бересиздер. Бир жолу умра кылдык да. Бир жолу эми караңыз. Апаларды айтпадыкпы жана салам айтканга апалар киргизбейт депчи. Эми бул жактан апалар сиздер мына кабага койсоң кайда? Дем ушундай деле мына. Могунун жанында только ихрам менен киргизет. Жана ихрам мененчи андай жок, кире албайсыз да. Апалар сиздер любой момент кире берсеңиздер болот. Апаларды тоспойт. Эркектер кайда кире турган болсо ихрам менен кирет. Эми биринчи умраны сиз өзүңүз кылдыңыз да, туурабы? Биринчи умраны жакылап, башканын баарын менен алып таштап туруп, биринчи Кабаны көргөндө дуа кабыл болот дейт. Кабаны көргөндө айтканбыз, я Аллахым, мени дуасы кабыл кылгандардын катарына списогуна кошпой, мындайча айткандачы. Болду, баардыгын камтып коюңуз. Анан кийин өзүңүз дуа кыла бересиз. Өзүңүз үчүн атаңызды, апаңызды ар жак бер жакты бияка коюп туруңуз. Өзүңүз үчүн жакылап умра кыласыз. Анан умра кылып бүткөндөн кийин эртеси күнү мечит менен баардыгын тааныштырып келебиз. Анан 2 күн өткөндөн кийин компания экинчи жолу сиздерге бекер автобус коюп беребиз. Айша мечит деген бар. Ошол Айша мечитке барабыз дагы. Кайда жана Мадинадан келгенбиз го. Ошондой кылып туруп гостиницадан ихрамды кийип чыгабыз. Айша мечитке 2 рекет намаз окуйбуз, ал территорияда. Ошол жактан барып туруп, анан кайда экинчи жолу умраны кылабыз. Кайда группа менен, наушниктер менен экинчи. Эми аны атаңызга кыласызбы, ким туугандарыңызгабы, кимге кыла бересиз дагы. Анан кетерде дагы 3-чү жол дагы бир автобус коюп беребиз. Автобус коюп беребиз. 3 жол компания тараптан, 3 жол, 4 жол сиздерге бекер умра кылдырып беребиз. Биз өзүбүз компаниядан, өзүбүз жетектеп. Андан тышкары гостиницадан чыксаңыз, мен дагы көбүрөөк кылам десеңиз, гостиница сизди Айша мечитке 30 реалга, 40 реалга апарып келет. Машина менен 4 өңгөр чыксаңар 10 реалдан берет, кийин барып келе берсеңиздер болот. Анан ал жакта дагы сый тамактай уюштурулат, ал жакта да сабактар болот, ал жакта да апара турган желебиз бар. Анча барын да айтпай турам, анан сюрприздер болот, Кудай бурса иншалла. Дагы эмне болгон? Болдубу? Мынакей, анан бул жактагыларды максаттан айтып берет, кандай айланыш керек, кандай Сафа Марвада. Бул жакта көбүрөөк таваф кылыш керек да. Таваф деген мындай апа. Биз умра деген мындай караңыз. Кабаны 7 жолу айланабыз да. Анан Сафа Марва деген бар. Аны дагы 7 жол да. Бирөө баян сабактан укпай келбей калган да, уккан эмес да, ал жетөө дегенди угуп алган алчы. Мындайынан айланып таштаганда Сафа Марваны дагы 7 жол. Ал Сафа Марва мындай. Бардыңыз 1, келдиңиз 2, 3, 4, 5, 6, 7. Анан чыккандан кийин эркектер чачын кырдырат. Апалар мындай кылып туруп эле, учунан эле мындай бир неме карап туруп, ороп туруп эле кырып коесуздар, болду. Ошондон ихрамдан чыгасыздар. Ихрам убакта атыр себинмей жок, апаларда ихрамга сиздер киргенден атыр себинмей жок, шам менен жуунмамой жок. Бир 5-6 саатка убакытка. Анан бүткөндөн кийин болду. Гражданский кийим менен эле өзүңүздөр барып таваф кыла бересиздер. Апалар биринчи этаждан, анан көбүрөөк замзам ичиш керек. Бул жака оралып кола, пепси ичкендерди мен таң калам да. Замзамдын ушундай бар, туруп ичет. Единственный суу замзам, бардык ооруларга шифа. Замзамдын дуасы ушундай: "Я Аллахым, мага пайдалуу билим бергин, кең ырыскы бергин, жана бардык ооруларга шифа бергин" деңиз дагы. Көбүнчө мына замзамды иче бересиз. Анан бул жактан сабак болот. Анан кийин биягында Мавлида устаза деген бар. Алда келип сиздерге сабак өтөт. Кудай бурса анан мекени кадырлоо деген программалар бар. Апаларга өзүнчө, дагы өзүнчө. Кыскасы ар бир убакытты, секундту пайдаланып, туура мындай эме кылганга Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин, Аман эзем барып келейик иншалла. Бул жакта апалардын эң улуусу канчада? Мына Куран китеп турат, переводу менен болсоң кымызда. Аксакалдардын эң улуусу канчада бул жерде? Суроолор барбы? Эмне айтып түшүнбөй калгансыздар? Тоюфка иншалла карап көрөбүз. Эгер убактылар, программалар туура келе турган болсо барып келебиз иншалла. Мана тиги балдаргадан сурасаңыз азыр. Ооба? Болду. Бул жактан кана аксакал эң келген канчада? Бул күндө кылсаңыз болот. Өзүңүз үчүн группа менен 3 жол кылабыз. Андан тышкарыда өзүңүз кыла берсеңиз болот. Аксакалдан сиз канчадасыз? Сиз жаш бала турбайсызбы аксакалдын жанында? Канчада? Айтпадыңыздар, кимдер 70те. Жок, эжеден кем. Аксакалдан сиз окшойсуз мына. Аксакал апалардан гана эң улуусу канчада? Ана апага бер анан кийин иншалла. Бул мындай кичине күн убакыт кыскараак болуп калды, кыскараак айтып бердик. Эмки сабакта да келиңиздер. Максаттан булда дагы жакшылап түшүндүрүп берет иншалла.
сабак маанилүү сизчи. Биз серьезный сапарга кетип атасыз да. Бул бир Таиландка бир же Дубайга болгон сапар эмес да. Бул Алланын үйүнө болгон сапар да булчу. Ошого руханий жакшылап даярданып, тахажжуттарды окуп, еще биз дагы кете элекпиз. Ар кандай проблема чыгып калышы мүмкүн. Самолет, погода бузулуп кетиши мүмкүн. Анан штрафыңыз бирдеке болуп калышы мүмкүн. Эми Кудай сактасын, ар кандай ситуация. Тиякта бирөөнүн тууганы өлүп калып кетпей калгандарды көргөм. Ошон үчүн сиз бүгүндөн баштап эртең чите берип, колдон келсе понедельник чите берип орозо кармап сүннөт. Орозо кармап, Алланын алдында бир жакшы чырайлуу бир ибадат тартуулап, аман эсен жетип алайык. Кетер күнү анан паспортуна 1000 сомдук штраф чыгып кетпей калгандарды көргөнбүз. Азыр бизди до конца принимать эттиби, принимать эте элекпи ал вопрос азыр. Нону таштап койдум, всё деген сөз эмес, сизчи. Алланын алдында бир чырайлуу бир амал көргөзөйүк иншалла. Анан бар жакта биз ошол жакта сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Бардыгын көргөзүп, мындай өзүбүздүн ата энебизге кандай кызмат кылсак, ошондой кылып туруп кызмат кылып, эми Кудай бурса өзүңүздөр сервистерди көрөсүздөр, өзүңүздөрдүн дуаңыздар, батаңыздар берсе. Карызы бар, нырзы бар дейт аксакал. Жамаатка бир жакшы дуа берип коюңуз. Аман эсен барып жетип келе тургандай кылып бере, жамааттын ынтымагылыгына бир, Саламдар салаваттар болсун. Ошо Алла Таала биздин ниетибизди ошо кабыл кылсын. Сапарыбызды ушунда барекелүү, байсалдуу болсун. Бар ошо Алла Тааланын алдына барганда ошо жүрөктөрүбүздү оңдоп келели, башкача болуп оңоюп келели. Келгендердин башкача ошо Аллага жаккан амалдарды кылып, ошо дуаларды кылып көп ошо буттагандарыбыз бар, ата-бабабыз бар, аларга дуа кылып, бала парасы бар, жаккандарыбыз бар, ошонун баарына дуа кылып, ошо жакшылыктарды ушу тилеп Кудайдан сурап келели. Алла Тааланын колунда өмүрдү берген рызкын берген Алла Таала биздин колубузда эч нерседен биз алыс жатпыз, затпыз. Ошо эми ошо умурабызды ошо жакшы максат менен, эмне максаттарыбыз ошол максатта барып келген Кудай Таала насип кылсын. Машалла. Бүгүндөн баштап бир зикир кылып коюңуз да, бир пайгамбардын шаарына Пакистандын президенти Амир келгенде 250 миллион адам башкарганчы, пайгамбарыбыздын шаарына бут кийимин чечип жүрчү да, пайгамбардын шаарынын урматыначы. Ушундай бул Майдина шаар. Сиз Майдинага баратканда ушу пайгамбарыбызга бир жок дегенде бир 10 000 салават менен барыңыз да. Аны 50 сомдук тесме бар го. Бүгүндөн баштап эң жеңили кайсыл салават? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Эң кыска салаваттан бир 1000ди жок деген болбой калды, мен таза бош эмесмин дегенде бир 1000ди. Болбосо бир 10 000 салават менен кирип баңыз Майдинагачы. Расулалла, мынакей. Мына салаваттар менен келдим деп бир жүзүңүздүн ар Алла менен бир пайгамбарыбыз менен бир чырайлуу жолугушуунун ниетинде иншалла. Намаз башталып калды, анда Алла кабыл кылсын.